Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 28 июл 2024 жыл туугандар. Мен сиздерге барыңыздар эле билген шаардын сонун району болуп эсептелген ХБКда жайгашкан жакшы баага коюлган сатылуучу 3 бөлмөлүү квартира тууралуу маалымат бермекчимин. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Баасы жакшы эле баага коюлду. Мен турган жер бул ХБК. Сатылуучу квартирабыз ушул 4 кабаттуу домдо. Адреси болсо Салиева 21, сериясы 103. Анан бул домдун алдына кантип келем дей турган болсоңуздар, ХБКда жайгашкан жанагы 122 маршрутканын акыркы аялдамасын билесиздер. Ошол акыркы 122 маршрутканын акыркы аялдамасынын эле бет маңдайында мына ушул 4 кабаттуу дом жайгашкан. Бул дом ошондо Салиева көчөсүнүн эле боюнда болуп калат туугандар. Чоң жолдун боюнда. Анан мына домдун алдын көрүп атасыздар, кеңир экен. Парковочный место боюнча кийин кыйналбайсыздар. Сатылуучу квартирабыз туугандар. Ортоңку подъезде 3-кабатта туугандар. Бүт барды таза кеңир соң экен. Сатылуучу квартирабыз 3-кабатта жайгашкан. Кийин чыгып түшүп туруш да оңой болот. Ушуну да эске алып коюңуздар. Азыр колдон келишинче ушул сатылуучу 3 бөлмөлүү квартира тууралуу маалымат берем. Баасы жана эйзин номери болсо ушул видеонун экранында жазылган. Кийин келип өзүңүздөр маалымат алып кетесиздер. Сериясы туугандар 103. Сатылуучу 3 бөлмөлүү квартиранын жалпы аянты мындай жилойун эсептегенде 58 квадрат метр чыгат туугандар. Эми санузел, балкон кошкондо андан деле көп чыгып калат. Ал жагын билесиздер. Мына туугандар кирип келе бересиздер. Условияларына келе турган болсок туугандар, бул жерде суу, свет, газ, отопление бардыгы бар. Ремонттору дагы жакшы. Мына квартиранын эшигин ачып бул жака түз жүрүп келе бересиздер. Бул биринчи бөлмөсү зал, асты ламинат, дуалдар моющабы, потолоктору ушундай пенопласт каражаттары менен жасалган. Бул биринчи бөлмөсү. Сериясын айттым 103, жалпы аянты мындай жилойун эсептегенде 58 квадрат метр чыгат. Бул 3 бөлмөлүү квартирабыз. Айнек терезелердин эшиктерин көрүп атасыздар, пластик. Бул жагы болсо мына ушундай мини балкону тосулган экен, закрытый мындай айтканда. Анан мына караңыздар, могул жерден домдун алды, бүт бардыгы, керек болсо Салиева көчөсү дагы бүт бардыгы көрүнүп турат ушул жерден. Анан мына 122 маршрутканын конечкасы деле ушул жерден көрүнүп турат экен. Караңыздар, ашып кетсе 50 метр пешком туугандар. Локациясы өтө сонун. Документтери деле так. Ээси бул квартирада 13 жылдан бери жашаган экен. Эми азыр шартка байланыштуу сатка коюп атат экен туугандар. Так, бул жагы болсо экинчи бөлмөсү караңыздар. Ата энелердин уктоочу бөлмөсү. Анан туугандар, бул жерде отоплениянын батарейкалары жок экен, бирок мына стояктар бар. Бирок ээси айтып атат, 13 жылдан бери жашадым, бүт бардыгы жакшы, кышында отоплениянын деле кереги жок, жылуу болот дейт. Эми кааласаңыздар, мына стояк бар, отоплениянын батарейкаларын кийин установка кылып алсаңыздар эле болду. Бирок ээси деле айтып берди азыр, мындай кышындасы отоплениянын деле кереги жок, жылуу болот и так деле деп маалымат берди. Мына туугандар, бул болсо мен айткан жанагы детский. Ремонттору жакшы, келесиздер, жашайсыздар. Бул жагы болсо дагы бир бөлмөсү, спальня экен. Сквозной квартира, эки тараптан күн тийип шамал жүгүрүп турат. Мына туугандар, стояктар бар. Кийин каалагандай кылып орнотуп аласыздар. Айнек терезелери пластик. Сквозной, бул тараптан, наркы тараптан Кудай буюрса квартирага күн тийип шамал жүгүрүп турат. Анан мындай буюм тайымдардын сүйлөшөсүздөр. Бирок албетте эле билесиздер, көп эле буюм тайымдарын көп эле квартира саткандар таштап кетет. Келип түзмө-түз сүйлөшөсүздөр. Ал жагы болсо кладовкасы болуп калат туугандар. Так, мына биринчи бөлмөсүн көргөздүм. Детский. Бул жагы болсо мына спальня экен туугандар. Бул жагы болсо мына зал болуп калат. Көрсөтөйүн. Мына квартиранын ал жактан киресиздер, кеңир экен. Сол тарапта болсо мына ваннасы, унитаз, ванна, аристон бардыгы бар. Күзгүлөрү деле бар экен, полудубалы кафель. Мына ушундай. Так, бул жака түз кире турган болсоңуздар, кухнясы болуп калат. Жеңелерибиздин экинчи офиси. Мына кухонный эмерек, газ бардыгы бар. Эми булар албетте эле билесиздер, калтырылат. Атайын ошол сериянын размерине ылайыкталып жасалган бардыгы. Мына ушундай туугандар. Асты ламинат экен, таптаза болуп турат. Эми туугандар, ушул сатылуучу квартиранын баасын айтайын. Баасы болсо $57 000 бааланды. Өтө сонун баа менимче.
Анан ээси деле айтып атат, ала турган реальный адам болсо, келсе, сүйлөшсө дагы түшүрүп берем деп атат. Ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылган, локациясын да түшүндүрдүм. Келиңиздер, көрүңүздөр, саудалашыңыздар. $57,000 жакшы кеми бар экен. Колдон чарбаңыздар туугандар. Сонун райондо жайгашкан.